39 адамдын өмүрүн алган учак тесиринен 10 күндөн ашык убакыт өтсө дагы Курч журналисттик иликтөөлөрү менен белгилүү болгон Уланбек Эгизбаев эгер көзү тирүү болгондо бүгүн 12 февралда 31 жашка чыкмак. Маркум журналисттин жаркын элесине арнап жакын досу Каният Жергалбеков жүрөгүңдү жумшарт аттуу Уланбек Эгизбаев атындагы кайрымдуулук фондду негиздеди. Фонддун негизги максаты мектеп босогосун аттаган жаш бөбөктөрдүн билим алуусуна жана ошондой эле жогорку окуу жайга өтөйүн деп, бирок материалдык жактан кыйналып окуй албай жаткан каалоосу күч билимдүү жаштарды колдоо болуп саналат. Максаты ошол билимсиз жаштарга көңүл буруу. Тактап айтканда, азыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтө көп болуп атат. Мектеп босогосун аттабай калгандар болуп атат. Ошол эле учурда жогорку окуу жайга өтүп, бирок жакшы балл ала албай калып атышат. Жакшы балл алгандан кийин өзүнүн максаттарына жетпей калып атат да. Ошол биз мектеп босогосун буюрса, келаткан жылы сентябрга 1000 окуучуну деп ниет кылдык. Биз аракет кылабыз, буга жетебиз. 1000 окуучуну мектеп босогосун аттатабыз. Андан тышкары кийинки жылы Кудай буюрса жалпы республикалык тестилөөдөн жакшы жыйынтык алган 100 окуучуну аны кандайдыр бир адамдарга байлап берип, жана ошондой эле каржылык жактан колдоп 5 жылдык окуусун карайбыз. Андан сырткары ошол ар кандай курстарды биз азыр журналистика курсун ачуу үчүн уже даярдык жүрүп жатат. Журналистикалык курсуна муктаж үй бүлөнүн балдары келип туруп, ошол жерден бекер окуп, билим алып, анын жыйынтыгында ошо байкоочу кеңештин жардамы менен дагы Кудай буюрса телеканалдарга жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүктөр болот. Эскерүү кечесине маркумдун үй бүлөсү, кесиптештери, жогорку кеңештин депутаттары, маданият өкүлдөрү катышып, маркум Улан Эгизбаевдин коомдогу курч маселелерди көтөргөн мыкты журналист экенин жана мекенине кайдыгер карабаган эмгекчил экенин эскерип өтүштү. Улан өзү жанагы коррупция боюнча иликтегенде экрандан аябай каардуу болгону менен, мында адам катары абдан жумшак, көңүлчөк, аруу, ак ниет адам болчу да, жумшак абдан. Бирок экранга чыкканда Улан мындай абдан каардуу, мындай бир көрүнчү. Абдан үй бүлөчүл, эмгекчил, ушул Уланда бир 4 саат уктаса керек. Тынбай эмгек, иликтеп, ушинтип жүрүп өттү да. Анан журналист катары Улан таптакыр башкача ойлончу. Айылдар дагы жанагы жөнөкөй бир адамдарды, уникалдуу адамдарды таап алчу Улан. Анан таң калат элем мен дагычы. Мындай тартып атат, анан ушуну эмнесин десең, экранга чыкканда эле мындай бир башкача болуп көрүнчү да. Эскере кетсек, маркум журналист Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 28 жашында Ысык көлдө көз жумган. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган.